университети менен Кытай Эл Республикасынын Жунго Шинжаң университетинин ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде жыл сайын студенттерди эки мамлекетте жашап жаткан кыргыздардын салт сана, үрп адат жана ошондой эле орто мектептеринде кыргыз тил адабиятын окутуунун методдору менен үйрөнүшүп, тажрыйба алмашып келишүүдө. Салтка айланып бараткан бул самалык быйыл экинчи жолу Улуттук университетинин кыргыз филологиясы факультетинин 12 студенти, 4 мугалими Кытай Эл Республикасынын Кызыл Суу кыргыз автономиялуу облусуна барышып, ал жердеги кыргыз бордошторубуздун жашоо шарты менен таанышып кайтышты. Сапарга аттанар алдында Улуттук университетинин ректору профессор Искендер Исамжилов кесиптештерине жана студенттерине жакшы тилектерин айтып, сапарга узатты. Мен баары бир кайсыл учур кандай абал болбосун, өзүмдүн баягы өсүп өнгөн факультетим, мына Турусбек, Саатып, мына булардын баардыгы тең менин окуучуларым. Анан бир чети кубанасың, эч качан ойдо келбеген нерселер. Тиги жакшы тилек тилеп жүрсөңөр баардыгы тең болот. А турмуштун өзү күрөш, такай күрөш да. Анан ошо турмуш анан бирок жакшы жагына күрөш, эмгек. Аман баргыла. Жакшы келгиле. Бүгүн 14 август 2014 жыл биз Кыргыз Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинен Шинжаң, Кытай Республикасында Шинжаң университетине Кытайлык кыргыздардын той үлпөт салтын иликтөө боюнча атайын илимий практикага баратабыз. Бул практикага биз кытайлык кыргыз студенттерге 850ден ашык ар түрдүү багыттагы китептерди алдык. Илимий китептер бар, адабий китептер бар. Кыргыз тил илими боюнча, кыргыз тилин окутуу боюнча, кыргыз адабиятын окутуу боюнча, ошондой эле драмалык чыгармалар, романдар, повесттер, аңгемелер, поэзия дагы бар ичинде. Ошол кытайлык студенттерди колдоо багытында биздин Кыргыз филология факультетинин окутуучу профессорлору маалыматтык колдоого, биздин демилгени макул көрүп, жакшы колдоп беришти. Бишкектен чыккан студенттер жана мугалимдерден турган жаамат келишим боюнча Кытай Эл Республикасынын чек ара тосмосуна чейин барышканда, ал жерден күтүп жаткан Жунго Шинжаң университетинин мүдүрү Мамбеттурду Мамбетакун баш болгон топ тосуп алышып, алгач салт боюнча конокторго нан ооз тийгизип, андан соң улуу Кытай жерине баштап жөнөдү. Алгач Кызыл Суу кыргыз автономиялуу облусунун Борбор шаары болуп саналган Артыш шаарына барып, ал жердеги кызга сөйкө салуу кадасы менен таанышып, Артыш шаарындагы кыргыз бордошторубуздун сөйкө салуу тоюна күбө болдук. Ошол күнү Артыш шаарына түнөп калган студенттер экинчи күнүн Тегирмети айылынын Майдан кыштагында болушуп, ал жердеги үйлөнүү үлпөт тоюна күбө болушту. Кыргыз жергесиндеги кыргыздар менен Жунго кыргыздарынын той топурундагы айырмачылык жана ошондой эле элдик ОЖК чыгармачылыгынын изилдешип, элдик өнөрпөздөрүн кепке тартышып, алардын айткандарын бирин да текке кетирбей тасмага түшүрүп, үнүн жаздырып алып жатты. Аркасына 40 батыр аламан коюп келе турганы кейдин ордого кактушуна келгенде Арыстан Алман султанын алда туруп кеп айтат. Кетип турган жеңеме түшпөй кетсе кей болор, эртең күнү не болор, бура тартып калганы. 40 кенизек түгүрүп бар батын алганы. Арыстандын түштүң алпайып, жак бола менен даңкайып. Айланып жүрем агалар, аккарлы тоонун тообашын. Айтпасак болбой, чынында кудуреттин тообасын. Гүлүк деп минген атыңар көк чөпкө дайым онасын. Туура түшүн туугандар бу турда акындын соогасын. Бактылуу жаша кыргызым, чынында башыңан оомат ообасын. Ал эми кийинки күнү ошол эле айылдын Ыдыран кыштагында болуп, ал жерде бир топ элдик өнөрпөздөр менен жолугушуп, өздөрүнө керектүү бир топ материалдарды топтоп алышты. Андан соң Жунго кыргыздарынын ырчылары аталган Кара Жүл айылында болуп, ал жердеги адамдардын ырын угуп сергишсе, манасын угуп магдырап, бир чети көңүл сергитишсе, бир чети студенттерге табылгыс байлык болуп берди.
кийинки күнү Акчи оданында болуп, Акчидеги бир нече тарыхый жерлер менен таанышып чыгышты. Бүгүн биздин 5-күн. Мына ушул 5-күндү эртең менен таң аткандан баштап бисмилла дегендеги өзүбүздүн ишибиз. Биз жанагы кадимки Манаста айтылган Музбурчак хандын күмбөзүн зыярат кылуу менен баштадык. Музбурчак мүрсөсү Үчтүрпан оданын Отбаш айылы. Баш Жакмар кыштагынын батышына, болжол менен 13 километр аралыкта Үчтүрпан Акчи таш жолунун түндүк жагындагы секчеге жасалган. Ушул жерди демекчи. Ушул жердин айтылат, болжол менен Чин падышалыгы доорунда жасалган болушу мүмкүн. 1997-жылы Одан даражалуу корголо турган маданият эстелиги орду деп жарыяланган. Мүрзөнүн курулмасы эрекче болуп, исламият ыкмасында жасалган. Ислам дини боюнча демекчи. Өзгөчөлүккө бул мүрсө 2006-жылы бир рет ремонтталган. Үчтүрпан санжырасында эстелик кылышынча мүрсөнүн ээси Музбурчак Миладия 1106-жылдан 1171-жылга чейин жашаган адам экен да. 12-жылында. Казак улутунун баатыры экен. Кыргыз улутунун баатырдык эпосу Манаска негизделгенде жана атактуу санжырачы султан Тарык Шунас Анвар Байтурду билесиңер го? Анвар агай көзөткөн киши. Анвар Байтурдун Шинжаңдагы улуттардын тарыхы деген китебинде эстелик кылышынча Музбурчак баатыр казак ханы болуп, Будайык хандын уулу экен. Ал азыркы Казакстан Республикасынын Алматы шаары айланасындагы жашаган экен. Атасы Будайык хан кайтыш болгондон кийин Музбурчак баатыр атасынын тагына отуруп хан болгон. Музбурчактын жашаган доору Кыргыз улутунун атактуу баатыры Манас жашаган доорго тушташ келет. Уруштун себебинен Музбурчак баатыр Кыргыздын ганы Манас хандын жанына барып дос болуп калат жана пааналанат. Мындайча айтканда корголонот. Манас хан Музбурчак баатырга Алма Мубет хандын жакын кишиси деген мааниде деген атакты берип, аны менен чукул достук орноткон. Жана Алма Мубет сунуш менен айланасында 10 нече кичик хандыктарды өзүнүн айланасында уюмдаштырган. Карагытандарга каршы чабуул жасоого дайындык көргөн. Ушул кишилер менен бирдикте ошол туун. Жана биздин Манас атабыздын эпосунда айтылып жаткан калмактар деген ошо карагытандар. Ошол учурда Манас хан менен жакын байланышта болгон Музбурчак баатыр 80 000 кол менен Манастын карагытандарга чабуул кылышына көмөктөшкөн. Музбурчак баатыр алдыңкы чепте жүрүүчү кол милдетин үстүнө алган. Мындайча айтканда аскери кол башчылык милдети бир колдун. Мисалы үчүн 10 кол баштап басты Манас атабыз десек, бир колду Музбурчак хан кол башчы. Кол башчылык милдетти алган. Азыр чыгып турабы анда анча-мунча адамдарчы? Азыркы мурукку ушу шаңыялар биле киши алып чыкчу экен. Азыркы жаштар буякка чыкпайт. Азыр негизинен тезегелер кетет. Болсо тарыхта бекиткендер ушак. Кандайдыр бир жанагы 3 адам соок алды деп атпайсызбы? 3 адам качып барган депчи. Ошол үчөөнү сурап же кандай экен деп көрүп билгендер, алардын оозунан уккан бирдемелер болгонду. Китепте бар, укканда биз мүрсөнү ачтык дептир. Ачканда, мүрсөнү ачканда кирет да, киргенде жана ошондой түрү иште көрүнүп тур да Музбурчакка. Ушундай жалпайган сакалы бар киши бар экен. Бешөө өлдү. Биз ошону көрдүк деп ошо сөздү айтышка жүргөн, анан өлгөн. Ошо менен тияктын киши болгон. Жагы үчөө барат. Бешөө бул жерде өлгөн. Качкан үчөө барып жаңкы тотиге маалым кылып, ушундай болдук деп тил сөздөн калып өлгөн аларда. Анама Сапарбайдын шаңыясы деп коебуз, ишибиздеки баштыкта кылыштарда чоңдор ыйлак сакал. Ошо келип, ушул жерге кыргыздар кой союп төлөө берип, кайта мүрсө бекитип койгон, андан кийин буякка киши келген. Азыр кадимки жанагы биздеги кыргыздарга белгилүү Какшаалдан кат деген чыгармадагыдай эле ошол айтылган Какшаал дарыясынын жээгинде турабыз. Анын жээгиндеги бул 40 чынар терек.
мына ошол Чынартерек уламыш боюнча Манас атабыз Кыргыз жеринен ушул Бейжиңге сапар алып бара жатканда өзүнүн 40 чоросуна бирден талды сайганча кеткиле деген эскертме берген экен. Ошонун буйругу астында бул Чынартеректер эгилип калган деген уламышты азыр бизге Орозага айтып берди. Анын кызык жери азыр сиздер менен биргеликте көрмөкчүбүз. Орозага айтып жатат, эгерде муну канча адам эсептесе дагы 40 сценарий ар түрдүү чыгат. Бирөө эсептесе 39, бирөө эсептесе 40, дагы бирөө эсептесе 41 болуп калышы толук ыктымал дейт. Биз ошол нерсени далилдейли деп туруп, иш жүзүндө азыр Орозого экөөбүз тең бири-бирибизге айтпай ич жүзүнөн эсептеп көрөбүз. Биздин кийинки сапарыбыз, кийинки зыяратыбыз ошол Акчи оданындагы Жаңы Шаар деген жерде Манас атабызга арналган Манас аянтчасы бар экен деп угуп, биз ошол жерге келдик. Акчи оданын Жаңы Шаарчасы, Манас бакчасы. Манас атабыздын урпактарына эскертүү максатында ушул бакчаны, ушул турган орунду Манас бакчасы деп атайын ат берип, üstünde Kırgız yazısı boyunca Manas Bakçası, aslında Hanzu tili yazması boyunca Manas Gumuyan dep жазылуу ушундай турат. Мына ушул биз кирүү эшигинде турабыз. Биз бара жаткан жер бул Манас атабыздын айкели. Бул 40 чоросу менен тургандай көрүнүш кайталанат экен. Орозага ушул айкел тууралуу бир аз сүйлөп берсеңиз. Жаңы Шаар районунда Манас бакчасындагы Манастын жет турпагы менен турган портрети. Ушул кишинин канчалык сый урматы, канчалык маани бергендиги ушундан көрүп турасыңар. Манастын жет турпагы боюнча таанымга эбиз биз Манасты жет турпак боюнча тааныйбыз. Манас анын уулу Семетей, Сейтек, Гененим, Асылбача, Бекбача, Сомбилек, Чигитейган деген. 8 турпак боюнча Жүсүп Мамаев ошол боюнча ошол кишинин 8 турпагын ушундайынан атайын каржы бөлүнүп буга. Акчи оданынан чыгып бара жаткан жолдо Кара булак деп аталган айылга кире бериште Жунго кыргыздарынан чыккан атактуу манасчы Жусуп Мамай атанын күмбөзүнө барып, ага Куран окуп, ал тууралуу Мамбет Турдуагайдан бирин-экин кеп сурап алдык. Манасчы Жусуп Мамай 97 жашында 2014-жыл 6-айдын 1-күнү аламдан өттү, бизден түбөлүк айрылды. Аламдагы кыргыздардын муңга батып, кайгыга батып, ошол кишинин улуулугун эскерип, аптан кайгылуу күндөр болду. Биз Жусуп Мамай жок күндөрдү өткөзүп жатабыз азыр. Кыргызстанда дагы ошол кишинин казасына атайын чоң топ келип, жетигет менен топо салып, Куран окуп кетишти. Жунго кыргыздары бул үчүн өтө чоң ыраазы болуп, Кыргызстан өкмөтүнө. Жусуп Мамай атанын күмбөзүнөн чыккан топ кайрадан Артыш шаарына келип конушуп, таң эртең менен Кытайдын эң бийик жерине бет алышты. Ал жер болжол менен деңиз деңгээлинен 5000 метрден бийик болуп, ал жерде жашаган жергиликтүү калк жалаң гана мал чарбачылык менен тиргилик кылышаары менен таанышып, Кара көл, Булун көл жана Мустоо ата өңдөнгөн ажайып кооз жерлери менен таанышып кайтышты. Biz Uluçat örümünü
бисмилла деп аяк таштап, эшигине кирерибиз менен кыргыздын жыты-жыттанган, кыргыздын галдайган боз үйү алдыбыздан чыкты. Мына ушул кыргыз боз үйүнөн кийин биз улучат өрөөнүнө баш бактык. Алдыдагы мүнөттөрдө мына ушул улучат өрөөнү тууралуу сиздерге кененирээк маалымат алып бергенге алымдын жетишинче аракет кылмакчымын. Улучат өрөөнү сизге жактыбы агай, жакшы эмесизби? Бул бир аз бассаң эркечтен болот экен, андан ары биздин мекенибиз. Кыргызстан тарабынан алганда Гүлчө сыяктуу жер экен. Гүлчөнүн абасында, Гүлчөнүн табиятында бир гана айырмачылыгы Гүлчө мындай өнүкпөй атыптыр. Улучат өрөөнү абдан жакты бизге, анткени бул өрөөндө экономикасы күн сайын эмес, саат сайын өнүгүп турган аймак экен. Ушул артыбыздагы шаарды 3-4 жылдын аралыгында курган экен. Мындай керемет шаар болгон экен да. Улучат өрөөнү сизге жактыбы? Жакты. Артыштан чыккандан кийин Улучатка келгенде салкын абасы, көк асманы жакты. Тияктан асман менен абаны арзыбай келгем. Баарынан мени кубандырганы могу биздин боз үйүбүздүн асман тиреп, көп кабат үйлөрдөн кем калышпай турганы. Анын үстү жатакана экен. Айландырып ушул Улучат ооданыбыздын өнүгүү жайыты боюнча түшүндүрмө берилген. Улучаттын планирасы боюнча дуал гезиттери экен. Дуал гезиттери оодандын азыркы өнүгүүсү жана бир бөлүгү мындан арткы дагы 10 жылдан кийинки өнүгүү модели. Бунун ана баштан тараптагы Кыркатоо, Кыргызстан тоосу чек ушунун төгөрөк ичи бүт Улучат ооданы. Мына ортодогу жашыл сызык Кызыл Суу дарыясы, ошол азыркы коюлуп аткан Кызыл Суунун ордо коюлган. Тиги наркы четтегиси Чакмак дарыясы деп тоюнун алдынан өтөт, торгарт менен кирип аткан. Бакчасына да келип жеттик. Анда эмесе бул жердеги бул бакчанын көрүнүшүн, бул жердеги жасалгалоорун жана ошондой эле бул жердеги болгон нерсенин баардыгын бизге баштагы эле Муса агабыз тааныштырып бербекчи. Муса ага, бул качан курулду эле бул жер? Бул Манас экологиялык бакчасы мурда мурун аянтта ушул жол классындагы бир бакча болчу. Андан кийин өткөн жыл 2013 жылдан баштап bunun ичине Манас экологиялык бакчасына жана салттык кыштак деп ушул жерде кыргыз улутунун маданияттары, маданий мурастарын, кыргыз улутунун салттык турмуштук жайыттарды ушунун ичине камтыйлы деп бул өзгөчө куруп чыгылды. Мына ушул ормондорду өрүк бак, жигде жийде жана башка 8-10 түрдүү өсүмдүк бар. Эми бунун мына арасына тупуракты өктүрүп бул жерде жашылдык чөпкө айландырыш планын киргизилип акчасы келип болду. Эми бунун ичинде мына киргенде эле биринчи болуп туруп Кыргыздын комузу Чалгаспоо ата бабабыздан мурас калган комуз. Мунун бул бети комуз, аркы бети ачкыч. Ал биздин Улучат ооданда баятанана ажайып карадагы айттым. Манасты бир киши айтып 1000 киши угуу, bir kişi aytıp 10.000 kişi uğudu. Biz Улучатта башкача кылып туруп Манасты
1000 киши айта турган 10 000 кишилик Манас деп 2011-жылы Манас алып бардык. Ошол чакта 500 бир ооз комузчу малчылардан, нукура малчылардан, аялдарды кыз келиндерден тандап келип ушуга катнашып ооз комуз каккан 6 тонна келет. Ооз комуздун өзү 11 метр. 2012-жылы тургузулган Манас эстелиги. Манас атанын ушул Манас экологиялык бакчасы болгондон кийин Манасты бийик 30 метр бийиктикке көтөрүп бардыгын ушул жерге 2012 Кыргыз эли эзелден зоолосу бийиктеп, ташы өйдө уклап, ити чөп жеген далай кел заманды да. Ал эми заманасы куурулуп, ташы ылдый уклап, күлүк көккө сапырылган далай кеткет заманында башынан өткөзгөн. Мына ошондой күндөрдө Кыргыздын тагдырына жаралган Манас баатыр Кыргыз элинин жашоосун түптөп мына бүгүнкүдөй күнгө алып келип отурат. Бирок мына ошо Манас атабыздын айкели Кыргызстанда көзгө басар эки шаарыбызда, тактап айтканда Ош, Бишкекте жалгыздан, жападан жалгыздан болгон эки айкелибиз болсо, ал эми кытайлык кыргыз туугандарыбыздын ар бир районунда бирден моундай таңкыйган Манас атабыздын айкели бар экен. Бул бизди абдан таң калтырды. Чыккан күндүн батмагы бар, бермектин алмагы бар, ал эми келмектин кетмеги бар дегендей биздин Жумго кыргыздарына жасаган сапарыбыз акыры аягы Кашкар шаарына барып такалып, Кашкардын кооздугуна күндүзү да бир, түнкүсүндө бир көз чаптырып, таң эртең менен кайрадан өз мекенибиз болгон Кыргыз жергесине жол тарттык.